Ассаламу алейкум. Баарыңыздарга кутмандуу күн. Сиздер менен кайрадан Адалдам каналы. Бүгүн сиздерге мына ушундай аябай даамдуу, кооз жана оңой ватрушканын рецептин сунуштаймын. Андыктан мени менен чогуу болуңуздар. Толук видеонун рецептин описанияга жазып калтырамын. Ошол жактан көрсөңүздөр болот. Алгач идишибизге жылуу сүттү куябыз. Ага дрожж, кумшекерди кошобуз. Эритилген сливочный май, бир жумуртка жана чымчым туз кошуп, жакшылап аралаштырып алабыз. Аралаштырып алдык. Эми ванилинди унга кошобуз. 1-2 грамм ванилин кетет. Сөзсүз түрдө электен өткөрө алышыбыз керек. Ар бир нерсени жасаганда унду сөзсүз электен өткөрүшүңүздөр шарт. Даярдап алган соң эми камырды жууруп баштайбыз. Камырыбыз орто жумшактыкта болот. Даяр болгон камырыбызды атайын баштыкка салып, 1,5 саат ачытканга жылуу жерге коюп коебуз. Эми биз камырыбыз ачып чыккыча салмасын даярдап алабыз. Бизге быштак керек болот. Идишибизге салып, ага сметананы кошобуз. Менде 20% сметана. Кумшекер же болбосо кумшекер упасын кошсоңуздар болот. Жана бир жумуртканы кошуп, жакшылап аралаштырып алабыз. Эгер сиздерде быштак аябай чачырап турган болсо, анда блендердин жардамы менен эзип алсаңыздар болот. Же жөн эле винчик менен дагы аралаштырсаңыздар болот. Бизде салмабыз даяр. Камырыбыз дагы ачып даяр болду. Камырыбызды атайын ушундай пергамент кагазын төшөп, ошонун үстүнө жайып алабыз. Себеп дегенде ун колдонбойбуз. Столдун үстүнө өзүнө жайсак, бир аз камырыбыз жармашып калышы мүмкүн. Бизге ыңгайлуу болуш үчүн камырды мына ушундай пергамент кагазынын үстүнө коюп жайып алабыз. Эми болсо камырдын үстүнө мына ушундай капкак коюп койсоңуз болот, же өзүңүзгө ыңгайлуу нерсени коюп, четтерин 1 сантиметрдей кылып кесип чыгабыз. Кесип алдык. Капкакты алабыз дагы дал видеодо көрсөткөндөй кылып четтерин өрүп чыгабыз. Үстүнө жумуртканын сарысын сүртүп алабыз. Эми болсо ортосуна биз даярдаган салманы салабыз. Алдын ала кызытылган духовкада 170 градуста 25-30 мүнөт аралыгында бышырып алабыз. Пирогубуз бышып чыкты. Караңыздар, аябай кооз жана аябай даамдуу болуп чыгат. Сөзсүз түрдө жасап көрүшүңүздөр керек. Пирогубузду муздатып алгандан соң үстүнө өзүңүз каалаган тоңдурулган мөмө жемиштери менен кооздоп койсоңуздар болот. Мен бул жерде кара карагат жана кызыл карагатты кооздодум. Ошолор менен өзүңүздүн табитиңизге жараша кооздоп алсаңыздар болот. Видеодо көрүп турганыңыздардай аябай жумшак пирог болот. Даамы оозуңузда калат. Менин үй бүлөмө аябай жакты. Сөзсүз түрдө жасап көрүңүздөр. Сиздер менен Адалдам каналы болду. Эгер менин каналыма каттала элек болсоңуз, анда подписаться баскычын басып катталып коюңуз жана лайк басып комментарий жазганды унутпаңыздар. Буйруса алдыда мындан да сонун өзгөчө рецепттер менен бөлүшөмүн. Кийинки видеолордо көрүшкөнчө Аллахка аманат болуңуздар.